ayrılıp kaldık. Doktorlar onu operasiya kılıp var yoğun görüp bu orunun 80%'ini geçip 20% kaldı. Emi dağı ta Indiyaga jönot golatat. Şu balamın orada şifa olup Kuday şifa versin. O şimdi aytıyorsunuz bana rahmat. Balam ne verem takılıp kesip oldu. Алыстагы ошол Россияда иштеп жаткан мекендештерибиз мага 3000 рубль акча каражатын салды эле. Ошонун бир жарым каражатын азыр 1700 каражатты тапшырайын. 1,5 рубль да, ооба. Россиядагы мекендешибиздин. Силерге рахмат. Рахмат. Сиз кыжалат болбоңуз, агай. Буюрса жакшы болуп кетет. Мурун билген эле биз аракет кылып бул деген жетпейт эле да. Найли рахмат балдарым. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Алай районунун Жошол айылындабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, биз ар чыгарылышта болбосо дагы айрым чыгарылышта ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, социалдык колдоого муктаж болгон адамдарды чыгарып, жардам берүүгө салымыбызды кошуп келгенбиз. Бүгүн да биз ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 23 жаштагы жаш жигиттин өмүрүн сактап калуу үчүн атайын Алай районунун Жошол айыл өкмөтүнө келип олтурабыз. Азыр ол жигит тууралуу жана ошондой эле анын жакындарынан кенен маалыматтарды айтып беребиз. Мен жанында турган Эмирлан мырза, көп кырдуу талант ээси, теле алып баруучу Тамада агабыз менен чогуу келдик. Сиз бул айылдансыз, айтып берсеңиз, биз кандай үй бүлөнү тартабыз, кантип жардамга муктаж болуп калды ушулар боюнча? Ассаламу алейкум, бир жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Чындап эле Акжол айтып өткөндөй, азыр ошол биздин айылга келдик. 23 жаштагы Автандил деген уулубуз Альбек Аккоз деген боор оорусуна чалдыгыптыр. Ал азыр өтө биздин элдин жардамына муктаж болуп турат. Азыр ошол уулдун чоң атасы, анан согуштун ардагери болгон дагы чоң атасы бар. Ошолордон дагы сурайбыз азыр. Мына ошол жерге келдик. Чоо жайын кантип жардам кылыш керек, бүт баарын ушул чоң аталарыбыздан угалы. Саламатсыздарбы? Биз учурашканбыз. Биздин келишибизди билесиздер. Саламатсызбы? Эмирлан мырза, өзүңүз тааныштырып. Отуруп алсак, кенен сүйлөшөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошол Алай районунун Жошол айылына, Үч Чат айылына келдик. Бул жерде биз айтып өткөн Автандил деген уулубуз 23 жашта экен. Ал Альбек Аккоз оорусуна чалдыгып, азыркы учурда аябай чоң суммадагы акча керек болуп жатат. Бул деген $50,000. $50,000. Ал эми Автандилдин бул жакта 101ге чыккан улуу ата мекени согуштун ардагери Суранбай чоң атабыз. Чоң атабыз 101ге чыккан. 101ге чыккан. Бул Алай районундагы жалгыз гана азыркы күндө, бүгүнкү күндө жалгыз ардагер. Бир гана ошол ардагер аксакалыбыз. Согуштун катышуучусу, улуу ата мекени согуштун катышуучусу. Анан ушул чоң атабыздын чебереси болот. Ал эми бул жактагы капарагайыбыз болсо, ошол Автандилдин чоң атасы болот. 75 жашта. Суранбай атабыздын баласы капарагайыбыз. Капарагайыбыздын ошол уулу бул дүйнө менен кош айтышкан бир нече жылдар мурун 73 жылкы болчу, э? Кош айтышкан. 73 жылы туулган, Мындан бир 15 жыл болуп калды, Ошол Автандил уулубуздун атасы кайтыш болуп калган. Азыркы күндө ушул жалпы туугандар, ушу биздин чоң атабыз, чоң аталарыбыз биригип,
туугандар биригип чоң суммадагы акчаны топтошту, бирок ошол дагы аздык кылат экен Адыл. Ошондуктан жалпы жумурай журтка кыргызда жакшы кеп бар, көп түкүрсө көл болот деп. Ошондуктан бир аз кол сунуп ушул жаш өмүрдү сактап калууга биз аракет кылалы деп атайын, ушундай демилген менен ушул жерге келдик. Бул жакта болсо биздин Капар агайыбыздын байбичеси, Автандилдин чоң энеси, Суранбай атабыздын келини. 17-18 жашында турмушка. 17-18 жашында мына ушул жерге келип, ошондон бери ушул атабызга кызмат кылып келет. Ушул үй-бүлөгө кызмат кылып келет. Эми ушул жерде мен айта кетсем, ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген ушул 23 жаштагы жаш жигитке алыстагы ушул Россияда иштеп жаткан мекендештерибиз мага 3000 рубль акча каражатын салды эле. Ошонун бир жарым каражатын азыр 1700 каражатты тапшырайын. 1,5 рубль да, ооба. Россиядагы мекендешибиздин ошол 1,5 рубльин аксакалыбыз абайыбызга тапшырып койсок. Мени апарган жок. Буну сиз ошол небереңиздин азыр акча каражат топтоп турат, баштапкы сумма болсун, бул аз да болсо кабыл алып коюңуз. Кудай буйруса, элдер аз болсо дагы кичинеден жардам берип атып, жардам берсе, Кудай буйруса, небереңиз жакшы болуп кетет аба. Кудай кааласа. Ооба, жакшы болуп кетсин. Мен ошону биринчи баштап койдум азырчы. Рахмат. Улансын ушул нерсе. Ооба, бул башталып кетсин, топтолуп кетсин. Чынында ушул Автандилдин туугандары ата жактан, бүт тараптан жакшы эле жүгүрүп аракет кылып болушунча акча топтоп жатышат. Дээрлик жарымынан көбү дагы топтолуш керек да. Ошон үчүн жалпы ушундай кайрымдуу инсандардан биз жардам сурайбыз. Биздин атабыз дагы өзү айтып кетсин. Men Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xudo, elimiz, yurtubuz birinchi aman bolsun, tinch bolsun. Men shuni tilab oturaman. Endi bunavi nabiram shunchib o'g'riga chaldig'ib qoldi. Otasi o'zining otasi yoshida o'tib ketgan ele. Yoshida o'tib ketgan ele, bu o'zi bir shuni o'g'riga chaldig'ib qolib, dug'durga qayrilib qoldik. Dug'durlar uni operatsiya qilib bar yo'g'ini ko'rib, borunun 80%'ini geçip 20% kaldı. Endi dagı ta Indiyaga jönötkül atat. Bul biz dagı mına tuğan uruktar barlığı toplap berip atabız. Berip atsak da jetpey atat. Agar kapı olbosoňor, bir jardam berip koysoňordu şunu surayman. Bunun ömrün bersin, tilegin bersin. Şu gelgenlerin de tilegin bersin, den soğluğun bersin, kambal olsun, baktılı olsun. Yüzün içi çıkmaz olsun, mal, tişi mal olsun. Tegele jamanlık görmesin. Mına men hazır 101'de turamın, 102'de turamın evimin içindegiminen. 3 yerde kıyamet kayındı, kırgındı görüp gelgenim. Kuruski'de oldum, Çapayip'te oldum, Saratov'da olgamın. 42 varıp 44 yılı gelgemin. 44 Soğuştan geldik. O soğuştağını da aytıp koyuş gerek ha turağı. 44 yılı gelsem beni 500 top pul benim boşaltkan o şehirde. O şunun beri bu Gülüşe'de hakimler de guvernatörler silap atat. Olardan Kuday ömrün versin, tilegin versin. Yanan birinci, ikinci. Ayta turgan sözüm var. Buna o Premov Berduay. Özü de uksun. Uğa turgan bolsa. Meni köp koltop жүрөт. Bunun da Kuday tilegin versin. Bana ulardın ömrün versin. Üyünün içi çıkmaz olsun, baş olsun, tışımal olsun. O cılığa 5 dolardan kömür veret, özü taşlatıp veret. 10 milyondan pul veret. Men bunu bir yerde sorağanım yok. Men Allah'dan ana tilegim var. Men ayttım, Berduay ayttı. Meni çakırıp alıp, aksakal, men emine jardan bereyin dedi. Ne okuş gerek ha? Ondan yüreği suyunup kalat. Mağa jardamın gereği yok. Verseniz özünüz verip, bilip verin olursa, hazır men adamın iki gözü var, toy dedim. Yeme, uşul balanı köpten köp Kudaydan tilep atamın. Bir ömrün versin, baktılı olsun, dep. Anam başka yeme, el hiç kanday narazı olmak ola, kapı olmak ola. Kuday versen beret eken, vermesen işteke yok. Bular kim mert olsa, mert'i namart kılbayımın deyt eken. Rahmat. Rahmat. Ең сону. Буюрса чебереңиz жакшы болуп кетет. Буюрса чебереңиз жакшы болуп кетет. Кудай кааласа. Жакшы болуп кетет буюрса. Жакшы болуп кетет. Чоң атабыздын дагы, Капар агайыбыздын дагы сөзүн уксак. Мынау
Ben liseden çıktım. Ben liseden çıksam Qorul'da maksatlı tane çıkar mı? Durdurdu. Hey aksakal, sizni ben karap durdum öyle değil. Ben bunu dağa ettim. Siz bunu kızaya oturattırmış yerge değil. Anam bir dakika yugurip gitti. Aylanay bir sumka benim, gap bir de beni dalıp geldi. Hey maksat dedim. Ben şu işe barayla gelelim dedim. Adır kuyruğu Kudaya şükür. Sebebi, nanke gire. Kuday bastı verdi, maldı verdi. Kanat kılıç gerek ey. Söz suya kanat kılıç gerek. Aksakal, ben sizge genel ondaydı evimdeydi öyle. Sizi ben size jattırdı, yapar benim güvenüm yakın öyle. Şunu verip kulustan kılıp koyayım da öyle verdim dedi. Bana onu görüp koyayım. Zamanımız sıç, hazır. Zaman ayavay sıç. Yemi bir yeri var, ilgeri mendiken hazırlı. Hazır bana taka bir iş yok geçip kaldı da. Tekstirici olup gitti gözü görüp. Belki kazan çıkargan, nasosunu çıkargan, olca olup gitti. Bir iş yok da. Yemi o şal tiye bütünden tilegin versin. O şalın pulda alıp gel var ne alıp atat. Üç alıp atat, mal alıp atat. Yemi şu Allah'tan tile oturam. Bir duvay balasa koyuna pata verip oturam. Dağa kaytalayın. Esen bolsun, tilegin versin der. Kuda kalası hazır sizden daha interview alabız ha bundan. Ha. Hazır sizden kişine interview alabız. Hazır. Aytın. Az bulacaktı büt öyle. Эми ушул жанагы ооруп операция болуп, боорунан операция болгон бала неберем эле. 5 жашында алып келип бактым эле. Мына бул атасы өтүп кеткен, өзүңөр айттыңыздар. Ошо Алладан тилеп отурабыз. Муну Индияга алып баргыла деп атат. Бул жерде болбойт. Боору такыр жараксыз болуп калган деди. Анан кийин ушул туугандарым эл журттан ушул жакын ортолуу жерлерден акча берип атышат. Рахмат аларга дагы. Өзүбүз да акча чогултуп атабыз. Эптеп алып барып ушу айыктырып алалы деп атабыз. Элден айланса болот. Мен кыскача айтайын айналайындар. Силердин келгениңерге чоң рахмат. Бул эл деген көл болот. Ушу элден айланса болот. Силерге рахмат. Рахмат. Сиз кыжалат болбоңуз, агай. Буюрса жакшы болуп кетет. Жақсы болады құда қаласа. Автандилдин чоң энесинин дагы эки ооз сөз. Илабаңыз, буюрса жакшы болуп кетет. Рахмат балдарым. Келгениңе рахмат. Ушул неберем жакшы болуп кетсе болду. Көпүрөктү көрүп дегендей. Эмди элди айланайын. Ушу баламын орда шипа болуп, Кудай шипа берсин. Ушуну айтам, рахмат. Балам неберем жакшы болуп кетсе болду. Неберем ушул жерде онду бүткөн. Жакшы бала, эми бардык армияга барып келген. Биздин колубузда жүргөн. Анан ушул чалдыгып калды ошол. Андай армияга барып келди да. Жакшы эле. Өзү ошо Ооруга чалдыкканын качан байкадың? ошо өзү былтыр күздө Москвага кетти эле. Анан Москвага кетип анан кийин оякта кичине ооруптур. Ооругандан кийин мындай көздөр сары болуп кетти да көздөрчү. Анан оякта эки акасы бар эле. Ошо бирок доктурга апарып 10 күн жатыптыр. Барып жаткандан кийин мунун печенесине карантин болуп калгандан келгенде анан угуп атабыз да. Болбосо бул менен билбейт экен да. Ошондон кийин билип калдык. Болсо мурун билгенде эле биз аракет кылып бул дегенге жетпейт эле да. Рахмат балдарым. Чынында ошол жогоруда айтып өткөндөй, Москвада иштеп жүргөн мигрант катары. Анан кийин карантин учуруна туш келип, чартердик рейстер менен келген экен. Келип анан бул жактан ошол операция кылышкан. Операция кылганда ошол альвеококкоз оорусу аныкталып, анан боордун ошол 80%-ын кесип алышка туура келген. Анан бул жерден азыр донор маселелери ошол бүт каралып чечилип атат. Анан негизгиси ушул каражат, акча каражаты чечет турган болуп турат. Ошондуктан баарыңыздардан жардам сурайбыз. Неберем эмне дегенди аткарат эле баардыгы. Мектепте деле тартиптүү болуп окуду, жүргөн тартиптүү болуп. Анан муну негиз билбей калыппыз. 6-7 жыл болуптур деди жана талант деген врач. Дарыгерлер, Дарыгерлер. Анан бул оору билинбейт экен.
Буга чейин кайрылган эмес. Сездирбейт экен, бирок кайрылган эмес. Сарык болуп калып анан ошол Москвадан көзүн сарык болуп анан ошондо тарттырган анда деле ол куртту айткан эмес. Москвада деле. Ошол жерге келип анан өзүм немеге узуга кетсем анан ошол жерде билинип атат да. Эми мен элге кайрыларым ушул жана да айттым. Ошо аз болсо да ушу кичине жардам берип койсоңуздар, мен бул алып барып ушу операция жасатып алып калыш керек болуп атат. Жаш бала өзү 1997-жылкы. Ошол элден сураным ошол. Эл эсен болсун, журт эсен болсун. Ушул бардык эл, журт эсен болсун. Рахмат чоң силерге. Силердин келгениңерге дагы. Бала да айып жок эле. Бала адамгерчиликтүү эле. Жакшы жоош менен эле, иштер менен эле. Күдө. Ким агар салам айтканын айтар кимге? Ассаламу алейкум деп. Эми антип жатып ооруга чалдыгып калды. Алланын кылган иши. Эми Алла шифа берсин. Алла шифа берсин. Мынакей урматтуу Адыл Акжол уулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана жалпы көрүүчүлөр, ушул үй бүлөгө келип, чоң аталардын, чоң энелердин дагы суранычын сиздерге жеткирдик. Ушул жаш жигитти сактап калалы, өмүрүн сактап калалы деп бүт бардыгы азыр жапа-тырмак киришип турган, аракет кылып турган учуру. Ошондуктан азыр биз экранга бүт бардык электрондук кошелектордун номерлерин, картанын номерлерин, эл сом жана башка бүт керектүү адамдын даректерин сиздерге калтырабыз. Ошол жерге колдон келишинче бул канча болсо дагы 1 сомдон баштап канча акча сумма болсо дагы маанилүү. Ошондуктан кайдыгер карабастан барыңыздар, бир аздан болсо да жардам берип койсоңуздар, ушул жаш жигиттин өмүрүн сактап калган болосуздар. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Ал эми ооругандардын баарына жараткан өзү шифасын берсин дейли. Анда биз Автандил уулубузга ден соолук каалайлы, колдон келишинче жардам берели, кол сыналы. Саламатта калыңыздар. Дугдурга кайрылып калдык. Дугдурлар операция кылып бар жогун көрүп, боорунун 80%-ин кесип 20% калды. Эми дагы Индияга жөнөткөн атат. Ушу балам орда шифа болуп, Кудай шифа берсин. Ушундай айтасыз, рахмат. Балам неберем такып келсе болду. Алыстагы ошол Россияда иштеп жаткан мекендештерибиз мага 3000 рубль акча каражатын салды эле. Ошонун бир жарым каражатын азыр 1700 каражатты тапшырайын. 1,5 рубль да, ооба. Россиядагы мекендешибиздин. Силерге рахмат. Рахмат. Сиз кыжалат болбоңуз, агай. Буюрса жакшы болуп кетет. Мурун билген эле биз аракет кылып бул деген жетпейт эле да. Рахмат балдарым.